Паспортунда башка фамилия турса, өзгөрүп турса, дипломдорун ар кандай керектүү өздүк документтердин баардыгын ошол справка негизинде таана ала турган мындай стандарттуу эл аралык деңгээлдеги кагаз болуп эсептелеби ошол? Кыргыз болгону, кыргыз атка конгону теги деп эле келген да. Кыскартылып фамилия берилбейт да. Мисалы мен Самый Кожо Мирланмын да. Турдумамет Мирлан боло албай калам да. Аны жөн эле бөйрөктөн ширак чыгара бериштин кереги жок. Криштиану Роналду, бардык жерде Криштиану Роналду. Дональд Трамп, бардык жерде Дональд Трамп. Нурланбек Шакиев. Мирлан Самый Кожо бүттү. Маселе жок. Анан жөн эле бөйрөктөн ширак чыгара бериштин кереги жок. Мисалы Американы азыр айтып атпайбы, Америкада аты жазат, жазылат, анан фамилиясы жазылат. Керек болсо Америкада эки аты бар. Урматтуу мекендештер, урматтуу айдоочулар. Эгер унааңыздарга газ койдуруш керек болсо, биз сунуштаган Автогаз газ жабдууларын орнотуу автосервисине келиңиздер. Бишкек шаары, Жазыра көчөсү 58Б дареги. Тагыраак айтканда, Чортеков чоң көчөсү менен Ахунбаев проспектиси кесилишет. Бул жерге келсеңиздер, жанында май алмаштыруучу жай бар. Автогаз газ жабдууларын орнотуу ишканасы. Италиянын Тарелли деген редуктор, фильтр, форсунка компьютерлерин коюп берет. Принц деген эң сонун зору дагы бар. Каалаган унааңыздарды алып келиңиздер. Ушул жерде команда эң жакшы кылып сапаттуу коюп бермекчи. Кызматыңыздарда. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги 3-чү маселени кароого өтөбүз. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечилер депутат Самый Кожо, Шакиев, Кенжебаев, социал саясат боюнча комитет, транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитет караган. Баяндамачы депутат Самый Кожо Мирлан, мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири, Сыдыков Орозбек Кадырбекович, Кыргыз Республикасынын юстиция министринин орун басары. Мурат Алиев Мелис Казакбаевич, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы. Ибраимов Бекзат Камчыбекович, Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу калкты каттоо департаментинин директорунун орун басары. Абдрахматов Канатбек Эрмекович, Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын президенти, сөз баяндамачыда. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбооруна кирип аткан өзгөртүүлөрдүн негизги максаты кыргыз салттарына жана маданий өзгөчөлүктөрүнө ылайык фамилияларды тандоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү болуп саналат. Урматтуу депутаттар. Мында улуттук салтты, тарыхый мурасты жана түпкүлүктү чагылдырган фамилиянын жазылышынын жаңы варианттарын кошуу сунушталат. Тактап айтканда, мурдагы биз колдонуп келген Ов, Вич, Уулу, Кызы деген сыяктуу фамилиялар кала берет. Буларга өзгөртүү иретинде, кошумча иретинде гана азыркы биз сунуштап аткан фамилиялар кошулуп калат. Муну каалаган жарандарыбыз бар бүгүнкү күндө. Ошондуктан алардын укугу үчүн мындай дагы аталышта фамилиялар аталып калса деген тилек менен биз ушул мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Колдонуудагы мыйзамдарда фамилияны тандоо үчүн чектелген сандагы варианттар бар. Азыркы бизде колдонулуп аткан фамилияларда чектелүү бар. Неге кандай чектелүү десеңиздер, бул жерде мисалы чоң атасынын аты менен небересине дароо кыскартылып фамилия берилбейт да. Мисалы мен Самый Кожо Мирланмын да. Турдумамет Мирлан боло албай калам да. Ошон үчүн азыркы жаңы мыйзам менен Турдумамет Мирлан болсо дагы болот да. Ушул сыяктуу сунуштарды киргизип атабыз. Бул маданий салттарды жана үй бүлөлүк өзгөчөлүктөрдү сактап калууну каалаган жарандар үчүн татаалдыктарды жаратып келгендиги аныкталды. Неге дегенде, жанагындай мисалы 5 баласы болсо же 4 баласы болсо, бир баласынын фамилиясын түздөн түз чоң атасына дароо эл аралык стандарт менен ыйгарайын десе ыйгара албай калып атат да. Ошондуктан бул маселени чечүүнүн бирден бир жолу деп эсептейбиз.
азыркы коом салттарды заманбап шарттарга ылайыкташтырууну талап кылып атканы баарыбызга белгилүү болуп атат. Сунушталган өзгөртүүлөр заманбап укуктук ченемдерди сактоодо маданий өзгөчөлүктөрдү эске алууну камсыз кылат. Бул жарандардын мыйзамдарды жакшыраак түшүнүүсүнө жана кабыл алуусуна өбөлгө түзөт. Бул мыйзам долбооруна фамилияларды жана атасынын аттарын жазуунун төмөнкү варианттары кошо сунушталып атат. Чоң атасынын аты боюнча жазылган чоң атасынын атына мүчө уланбастан ата энесинин каалоосу менен, урматтуу депутаттар, дагы бир ирет баса белгилеп коелу, ата энесинин каалоосу менен жана 18ге чыккандан кийин ар бир жаран өзү паспорт алганга укуктуу болот. Ал өзүнүн каалоосу менен ушундай фамилиясын өзгөртүп алганга болот. Эми мынакей азыр бизге баарыңыздарга дагы көрүнүп турат. Тактап айтканда, бул мыйзам долбоорунда чоң атасынын аты боюнча жазылганда чоң атасынын атына мүчө уланбастан ата энесинин каалоосу менен атасынын атынан кийин эркек жынысындагы балдар үчүн уулу деген сөз жана аял жынысындагы балдар үчүн кызы деген сөз жазылат. Чоң атасынын атына теги деген сөз ажыратылбай чогуу жазылат. Бул ажыратылбай чогуу жазылганда ата энесинин каалоосу менен атасынын атынан кийин эркек жынысындагы балдар үчүн уулу деген сөз жана аял жынысындагы балдар үчүн кызы деген сөз жазылат. Чоң атасынын аты теги деген сөз ажыратылбай чогуу жазылганда ата эненин каалоосу менен эркек жынысындагы балдар үчүн ийлик жөндөмөсүнүн мүчөсү дын-тын, дин-тин, дүн-түн жана аял жынысындагы балдар үчүн чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөсү дан-тан, ден-тен, дөн-төн атасынын атына уланып чогуу жазылат. Эми муну эмне дан-тан, дөн-төн деп атат мынау деп калыштары да мүмкүн да. Ошону мен так айтып кетейин, урматтуу депутаттар, урматтуу бизде көрүп аткан жалпы коомчулук. 3 вариантты көрүп атасыздар мынакей. Биринчи вариантта биз колдонуп келген Бактыбеков Үсөн Жакшылыкович дейбиз. Туурабы? Бактыбекова Нургүл Жакшылыковна дейбиз. Бул биз колдонуп келген. Биринчи вариантта Бактыбек Үсөн деп койсок болот. Бактыбек Үсөн Жакшылык уулу. Бактыбек Үсөн Жакшылык уулу десе кетет. Экинчи вариантта Бактыбек кыз кишиге Бактыбек Нургүл Жакшылык кызы. Экинчи вариантында чоң атасынын атына теги деген сөз ажыратылбай чогуу жазылганда Бактыбеков Үсөн Жакшылыкович, Бактыбекова Нургүл Жакшылыковна мындай болуп калат. Бактыбек теги Үсөн Жакшылык уулу. Эгер тегини кошуп жаздырам дегендерге. Бактыбек теги Нургүл Жакшылык кызы болуп жазылып калат. Үчүнчү, чоң атасынын атына теги деген сөз ажыратылбай чогуу жазылганда ата энесинин каалоосу менен эркек жынысындагы балдар үчүн жөндөмөнүн мүчөсү дын-тын, дин-тин жана кыз балдар үчүн дан-тан, ден-тен, төн-дөн атасынын атына уланып чогуу жазылат. Анда мындай болуп калат. Бактыбек теги Үсөн Жакшылыктын. Кимдин? Жакшылыктын. Мисалы, эл аралык эмелерде дагы Саакашвили дегендер бар да. Ушул мүчөлөр эле. Жакшылыктын. Ал тургай Үсөн Жакшылыктын десе да болуп калат да. Үсөн Жакшылыктын. Кыз кишилер үчүн Бактыбек теги Нургүл Жакшылыктан. Бул эми ар бири каалагандар үчүн. Жакшылыктан. Бул аябай жакшы дагы угулат. Кимден экени дароо аныкталат. Кимдин кызы, кимдин баласы экендиги так туура ажыратылып, бөлүнүп берилгендиги бул тастыкталып турат. Кыскартып айтканда ушундай болуп атат, урматтуу депутаттар. Мындан сырткары тегин деген сөздү биз башынан бери колдонуп келебиз. Тегин деген сөздү сиздер жакшы билесиздер. Тегин сөзү кыргызча айтылганда жок дегенди түшүндүрөт да. Тегин деген. Тегин жерден сөз чыкпайт дейт. Тегин жерден өрт чыкпайт дейт. Тегин деген сөздүн түшүндүрмөсү бул биздин ата бабаларыбыздан бери айтылып келаткан сөздөргө таянганда тегин. Мисалы биз жөнөкөй эле адамды тегин сураганда бул сүйлөмдө мына тегин сурайбыз. Тигинин тегин сурап кел, мунун тегин сура дейт да. А бирок анын өзүнөн жеке сураганда сенин тегиниң ким деп сурабайт. Сенин тегиң ким деп сурайт. Тегиң ким? Теги деген сөз. Ошон үчүн биз тегин эмес,
теги деп калтырып атабыз да, теги деп элечи. Теги деген так болот. Ошон үчүн жанагы биздеги көрсөтүлгөн Үсөн теги, Самиужо теги деген сыяктуу нерселер ушуга алып келди. Кыскача баяндамабыз ушул. Муну урматтуу депутаттар, бүгүнкү күндө биздин коомдо балдардын аттарын, фамилияларын кыргызчалап, нукуралуулукка, түпкүлүккө алып келүү замандын талабы болуп турат. Муну каалаган ата-энелерибиз дагы бар. Бул боюнча биз комитеттерден дагы бир топ талкууларды өткөрдүк, коомдук талкуулар дагы өттү. Бир топ жарандарыбыз буга, көпчүлүк жарандарыбыз буга жакшы деген пикирлерин билдиришти. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мыйзамдын долбоорунун демилгечилеринин бири катары мен да айтып коеюн. Жаңы жылдан баштап мен Нурлан Тургунбекович болбойм, мен Нурлан Тургунбек уулу болом. Биз Мирлан Сами кочо менен сүйлөшкөнбүз. Ушул мыйзамды демилгелеп атканда нукура кыргызча аттарды, ысымдарды биздин келечегибизге берүү боюнча. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Бакыт Үсөнч. Бакыт Үсөн уулу. Рахмат, урматтуу төрага. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйынга чакырылгандар. Мирлан мырзага терең ыраазычылык билдирем. Мисалы мен аты жөнүм айтып кеттиңер. Тактоо иретинде эле, бу жердечи. Эми башалаган болбойт деп ойлойм. Эл аралык стандартта биринчи аты жазылабы же баягы атасынын аты жазылабы? Ошол кандай стандарт? Эл аралык стандартта Стандартка баягы келтириш керек да, туурабы? Туура. Бул жерде биринчи аты жазылган өлкөлөр да бар, аты менен башталган. Көпчүлүк жактарда фамилия менен, биздики мисалы фамилия менен кетип атат да, негизи аты менен кетсе дагы жакшы болот. Өзү стандарт барбы экен, жокпу экен? Бар стандарт. Барбы? Мына азыр урматтуу төрагам жакшы айтты. Мен жаңы жылдан баштап Нурланбек Тургунбек уулу болом деп, туурабы? Туура. Мен, например, Бактыбек Үсөн болгум келип атат дегендейчи. Же Үсөн Бактыбек болом, кандай болом ошо? Болот. Мына Үсөн Бактыбек болосуз да, сиздики эми бирок паспортто бизде фамилия биринчи жазылып калат экен. Буга биз аны өзгөртүүгө алып келе албайт экенбиз. Фамилия биринчи жазылып калып. Ошондо бир карап койсоңуздар. Муну кийинки өзүнчө кылып карайлы. Не дегенде бизге түшүнүктүү, кайсы аты, кайсы атасынын атычы. Бирок чет элден келген коноктор ошолор кантип бизге макул ошону аты ким, фамилиясы ким деп калат да. Кайсынысы аты, кайсынысы фамилиясы билбей калат да. Ошон үчүн жанагы тиги жөндөмөлөрдү кошуп атканыбыз ошол болуп атат. Аты айырмаланып туруш үчүнчү. Аты бул экендиги белгилүү болуш үчүн анан уулу кызы деген ошол ошо уулу кыздын кошмосок. Ошондо кандай болуп калат деп. Туура. Ушуну эске алып коелу. Эске алабыз. Рахмат. Депутат Малиевте сөз. Рахмат, урматтуу төрага. Арыбаңыздар, урматтуу коллегалар. Бүгүн болсо ошол бул жылкы акыркы жыйын болуп атат. Ошон үчүн ошого карата биринчиден коллегаларды анан бүт Кыргызстан элин келе жаткан жаңы жыл менен куттуктап, ийгиликтерди, ден соолукту каалайт элем. Анан мыйзам боюнча биринчиден бул мыйзамды жазгандарга ыраазычылык айтам. Туура кыласыздар, туура жолду баратасыздар, колдойм негизи. Бирок бир суроо бар да. Мурда тегин деп жазылып жүргөнбүз көбү бар бизде азыр. Бирок бүгүн теги деп сунуш кылып атасыздар. Ошону кандай кылабыз мурдага жазылгандарды? Же калтырабызбы, же оңдойбузбу, же өкөнү калтырабызбы? Тегин менен тегини сурап атасызбы? Ооба. Арслан агай, мындай маселе. Тегин деген сөздү калтыруу кажет эмес болуп атат. Неге дегенде, тегин деген сөз мен жана жогоруда тактап айтып кетпедимби? Түпкүлүк мааниси жок дегенди түшүндүрөт. Теги так дегенди түшүндүрөт да, так, теги. Анан эми мындай деген нерсеге келебиз да, ушу теги дегенде. Бүгүнкү күндө сиздер угуп калып атасыздар, Айтегин, Күнтегин, Култегин деген балдардын аттары бар да, туурабы? Анан алар эртең чоң ата болгондо Айтегин тегин болбой калат да. Айтегин теги болуш керек да. Туурасы Айтегин теги.
күн тегин теги, кул тегин теги болуш керек да. Ай тегин тегин, кул тегин тегин дегенде болбой калат анда. Сөздүн мааниси жоголуп калат. Мен ошондуктан биздин бул жерде мына Юдахиндин сөздүгүндө дагы биздин Карасаевдин сөздүгүндө дагы Илимдер Академиясындагы жыйналган сөздүктө дагы тегин деген менен теги деген сөздөрдүн айырмалары так жазылып турат мына китептерде. Мен буларды атайын баарына белгилүү болуш үчүн алып чыктым. Бул жерде мен мунун баарын катарынан окуп эле коеюн. Карасаңыздар болот да ушул сөздөрдөн. Теги кандайды түшүндүрөт жана тегин деген кандайды түшүндүрөт. Бул сөздүк мынакей. Өзүңүздөр билесиздер, Юдахиндин түзгөн сөздүгү. Мына бул болсо Кусейин Карасаевдин сөздүгү. Кусейин Карасаевдин сөздүгүндө дагы так эле жазылып турат бул жерде. Тегин менен тегинин айырмасы. Муну дагы бир рет карасаңыздар болот. Биз бул мыйзам долбоорун карап атканда сиздер айткандай ушул тегин менен теги деген жерге аябай көп токтолдук. Аябай илим посттордон да сурадык. Тилчилерден дагы сурадык, тактадык. Теги деген сөзгө келип токтолдук да, урматтуу депутаттар. Анан азыр бул концепция, эгерде сиздер сунушуңуздарды кагаз жүзүндө берсеңиздер, биз кийинки окуудан дагы аны карайбыз. Ал эми бул дагы мына кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү турат. Бул сөздүк дагы бир топ окумуштуулардын бул жерде фамилиялары жазылып турат. Ошолор түзгөн сөздүк. Ушул сөздүктө дагы тегин менен тегинин айырмачылыгы анык жана так жазылып турат. Түшүнүктүү, бирок Мирлан мырза, сиз азыр биз ушул мыйзамды кабыл алып калсак, тегин деген жазылгандар бардыгы эми алмаштырыш керекпи деген сөз суроо болуп атат. Бул жерде алмаштырбайт. Биз жана жогоруда дагы айттык. Оф, Вич, Уулу, Кызы, мурда кандай фамилиялар болсо тегин менен жазылгандар деп атам да. Алмашпайт. Тегин менен жазылгандар деп атам да. Тегин эми аны ошол тегин деп жаздырып алган фамилиянын ээси мен теги деп кайра барып жаздырышым керек, анда мен теги деп жаздырам десе ал жаздырса болот. Ал баягы сөзсүз которуу зарыл эмес. Сөзсүз которуу зарыл эмес. Ошону так айтып коебуз элге. Өзүнүн каалоосу боюнча да, өзүнүн каалоосу боюнча. Жакшы, рахмат. Рахмат. Суроо берүүчүлөр көп экен. Камила Абдыразак кызы мага кайрылып атат, Нурлан Тургунбек уулу деп. Андыктан табло бериңиздер. Сөз суроо берүү үчүн Жумабеков Дастанбек Артисбековичте. Рахмат. Самыл Кожо мырза, мыйзамды колдойбуз, бирок тактоо иретинде да могу азыр көрдүңүзбү, бир паста бир мындай суроо жаралып кетти да, тегин менен теги. Ошол үчүн понятийный частта жана сиз жакшы түшүндүрмө бердиңиз, бирок понятийный частта ошону жазбай кеткенсиз да. Ошол үчүн юридикалык бардыгы так болуш үчүн Минюска паспорт берип атканда ушу теги деген сөзгө сиз азыр ушу мыйзамга биз киргизип кетишибиз керек да. Эмнени түшүндүрөт? Бул коомчулукка да паспорт алып жаткан жаранга да бул маанилүү болуш керек да. Ал түшүнүш керек. Бул эмнени түшүндүрөт? Жана сиз нукура сөздөр менен түшүндүрбөдүңүзбү? Туура. Ошол үчүн бул понятийный частка могу азыр эки мыйзамга өзгөртүү киргизип атпайсыз, ошонун бирөөсүнө так отургузуп коюшубуз керек да. Ошондо мен ойлойм, ким паспорт алып өзүнүн фамилиясын өзгөртөм десе алып атканда ошол нерсеге мындай мыйзамдын нерсесине таянып анан алат да ошол. Туура сунуш берип атасыз. Ал жерде сөзсүз карап жазып кетебиз. Аны жазбасак тиги жерге барганда кайра эле тегин болуп жазылып калышы мүмкүн. Туура. Ошол үчүн бул түшүндүрмө бөлүгүнө ошону биз так көрсөтүп коюшубуз керек да. Анан эми жанагы сиз бул жерден таппай атам да, каалагандар өзүнүн фамилиясын каалагандай алат депчи. Бирок жанагы бүгүнкү күндө мисалы Жумабеков, Ков менен бүтүп атпайбы? Бул калабы же муну ушу мыйзам менен чектеп атасыздарбы? Жок, калат. Бул жерде жана жогоруда айтып кеттик, бул жерде буга чейинки жазылгандар, фамилиялар, Вич баары кала берет. Бул кошумча гана сунуш болуп кирип атат да, кошумча каалагандар. Ар ким ата энесинин каалоосу менен жана 18ге чыккан жаран өзүнүн каалоосу менен гана өзгөртүлөт. Өзгөртүлөт же катталтылат. Андай болуп калды да, азыр сиз ар ким каалоосу менен деп атасыздар, бирок мурда азыркы колдонуп жаткан редакцияда
тегин деген жүрөт, бирок ал азыр ушул мыйзам кабыл алынса тегин анда жокко чыгат да. Бул жерде чегилип калып атат да. Анда теги кирип атат, туурабы? Туура. Теги болуп калат, тегин жокко чыгат. А эгерде ошо тегинди жактырган, мен ошентип жасырамын, тегиндеги мага жагат деген ой пикир жаралса кандай болуп калат да? Ага, значит, мыйзам жол бербейт да антип жаздырганга. Туурабы? Бул боюнча өзүңүздөргө дагы бир ирет түшүндүрүп кетким келип атат. Тегин деген сөз эми биздин сөздүктө, биздин өзүбүздүн кыргыздын сөзүндө колдонулбай атпайбы, бирок муну жок дегенди, төгүн дегенди түшүндүрүп аткандыктан такыр эле тегинди сызып койгонубуз ошол болуп атат да. Бул боюнча дагы биз биринчи окууда, экинчи окууга келгенде дагы терминологдор менен баары менен такташып дагы сүйлөшөбүз. Мына тилчилер дагы отурат. Булар менен дагы сүйлөшөбүз. Тегинди кандай кылабыз депчи. Биздин азыр биринчи сунушубуз концепцияда тегинди алып атабыз да. Ошол үчүн Самир Кожо мырза, бул өтө талаш тартыш сөз да. Кээ бир жерлерде тегин деген сөз башкача мааниде, жакшы мааниде колдонулат. Бирок сиз азыр тегинди түшүндүрмөсүндө жокчулук алып келдиңиз да. Жок деген нерсеге таяндыңыз да. Философияда, эгерде ошол далилденсе философияда, жана сиз айтып аткан Илиндир академиясында философтор эгерде ушуну далилдеп чыкса, анда сиз ушуну да эмне үчүн жокко чыгарып атабыз? Анда муну бир түшүндүрмөсүн беришибиз керек да. Биз Туура, муну философтордон дагы филологдор көбүрөөк аныктап беришет. Бу жерде мына биздин арабызда да филологдор бар. Буга дагы азыр Камила Абдыразак кызы жооп берем деп отурат, Кудай буйрса. ошондуктан мен ойлойм, кылдаттык менен баягы кыргызда жакшы сөз бар, жет өлчөп белгесели, бул мыйзамды кабыл алып атканда. Рахмат. Коомчулукта мындай ар кандай ой пикирлер айтылат, эми бул боюнча чоң пикирлер айтылат. Бирок биз эң туурасын тарыхта кала турган биздин муундарга бир жакшы паспорттун үлгүсүнө аты жөнү жазылгандай калтырып кетиришибиз керек да. Анан эл аралык стандартка туура келген. Эл аралык эң негизгиси ошол. Жана гражданский паспорт алып атканда эл аралык стандартка туура келгендей кылып оңоюраагын, айтылышын оңоюраагын кыла тургандай бир вариантын иштеп чыгышыбыз керек го. Рахмат. 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 Сиз дагы кагаз жүзүндө сунуш берип койсоңуз, биз ошол эл аралык стандартка оңоюраак болсун деп ушул нерсени алып келип атабыз да. Жана балдарыбыз азыр мынакей көптөрү чет элдерде, чет жерлерде окуп атат, эл аралык байланыштарды түзүп атышат. Ошондой учурларда балдардын фамилиялары так ушул эл аралык стандартка туура келсе экен деген тилек. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Сүйүнбек Абдылда уулунда. Аппаратты жаңылтырып коеюнчу, баш айланып калсын булардын. Сүйүн Өмүрзакович. Урматтуу төрага рахмат сизге. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Урматтуу демилгечи, бул мыйзам долбоорунун максаты аябай абдан жакшы, колдоймун. Бул жерде бир эле тактоо ретинде, сунуш ретинде бул биринчи окуу болуп атпайбы? Бул жерде мына көп вариант болуп кетет да. Мына көп багыттарга мына дуун, дөөн, теги десе сиз теги деп атасыз, абдан туура теги. Ушуну бир эми жакшы эле вариант таап чыкпайды го. Мына азыр Минюстанда отурат Орозбек мырза. Ушул баягы бир жакшы бир вариант, ушу биздин өзүбүзгө кыргыздарга дал келе турган астына төрагабыз да айтып атпайбы? Мен жаңы жылдан кийин баштап Тургунбек уулу Нурланбек болом деп. Ушу бир жакшы бир вариант иштесе кандай болот? Көп вариант болсо бул башаламан болуп калабы дейбиз да, мындай чачыран болуп. Мен бул сунушум негизи баардык айткандарыңыз туура. Бул маңыздуу, мазмун түшүнүп атам мен буга. Бирок баягы келген биздин элдер бир жака чыгат, чет жака чыгат, алардан келет, укук органдар иштейт, жана башка мамлекет кызматтар бар да кайрылат. Анан эми баардыгы эле беш колдо эмес, баары эле билимдүү эмес да. Анан ушуну кандай мен сунушумда ушу ойлоп көрсөк, бир жакшы бир эме бар. Бир эле паспортто бир эле жазылат, атасынын аты башында, кийин уулунун аты, кызынын аты, уулу дейбизби? Ушу биз эми булар талкуулап атпайбы биринчи окуудачы. Ушуну бир мен сунушунда карап көрсөк. Жарайт. Сиздин баардык мына маалыматыңыз, баяндамаңыз жакшы, мага жакты, мыйзам долбоорун мен колдоймун.
ушул мен сунушумду карап көрсөк да башаламанды кылбай бир жакшы вариант алып изилдеп тактап чыкса ушунучу. Рахмат сизге. Рахмат сизге, чоң рахмат. Сиздин жообуңузга Минюста жооп берип койсодур, тактоочу. Саламатсызбы, урматтуу Сүймек Абдуллаевич. Биринчи Дасан Арсызбек көтөрүп кеткендей, буга чейин үй бүлө кодексинин 63 беренесинде өзү кыргызча фамилияларда тегин чоң атасы боюнча, же чоң атасынын аты боюнча, же уулу кызы деген эле кыргызча форма болгон. Анын ылдыйында башка улуттар өзүнүн каада салтына ылайык кое алат деген, мисалы грузин болсо Задзе же Вили деп, же армян болсо Пашинян же башка деп. Анын ылдыйында Оф Ева койсо болот мүчөлөр деген да бар болчу, бирок байкы бул жерде маселе мыйзам долбоорун иштеп чыкканда тегин деген фамилия ушул 7 миллион адамдын ичинен бир 230 эле алыптыр да буга чейинчи. Анан көпчүлүк анализдегенде жанагы тегин деген тегин, жок деген башка болот деп. Бул жерге ошол кээ бирлер биздики чоң атасынан гана чектеп койсо, кээ бирлери өзүнүн атасынан болгусу келет, же чоң атасынан тандоо болгондуктан эле бул жерде расширение болуп атат да. Ал эми тегин болгондор буга чейинкилер кала беришет. Жаңы мыйзам артка карай күчү жок да. Bundan кийинки алам дегендер тегиге өтөт да. Анан эми бир аз элдер алгандан кийин Сүймек Абдуллаевич көнүп кетет го дейбиз. Анан анткени паспортту берүүдө бизди өкмөттүн токтому менен биринчи там фамилиясы, аты жазылат деген бул мыйзам эмес, мыйзам астындагы актылар менен жөнгө салынып кетет да. Там паспорттун үлгүлөрү, анын катар жазылышы, кайсыл жерге ИНН, ПИН жазылат деген бул уже мыйзам менен эмес, мыйзам астындагы актылар менен жөнгө салынат. Ушул азырынча. Эми мен айтпадым жогору бул мыйзам долбоорунун негизги максаты абдан жакшы депчи. Бирок азыр ушул мына аты жөнүндө алмаштырганда бир канча көйгөйлөр пайда болот, билесиз туурабы? Укук органдарында, мамлекет кызматтарда. Анан сиз айтып атасыз, азыр мындай кылсак, мындай кылсак, мындай бардыгын депчи. Анан көнүп кетишет дейсиз. Көнгөнгө канча жыл өтөт ошончу. Ошон үчүн бир вариант тандап алсак бул боюнчачы кыйналбайт да, мамлекет кызматтарда, башка кызматтардагычы. Бул эми сунушум. Бирок мен колдойм мыйзам долбоорун. Мен сунуш иретинде бердим өзүм. Рахмат, рахмат. Сүймек Абдуллаевич, рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Козуев Алишер Абидуллаевичте. Рахмат. Турага, саламатсыздар урматтуу коллегалар, урматтуу Мирлан мырза, бул алып чыгып аткан мыйзамыңыздар мааниси, маңызы тарабынан туура деп эсептейм. Ошого өтүшүбүз керек, бирок кандай жол менен, канткенде жеңилирээк вариант менен элге, коомчулукка түшүндүрөбүз. Сизге бул жерде азыр бир топ буга чейинки коллегаларымдан дагы жоопторду алдым. Ошого утурлай эле азыркы мен сурайын дегеним, тегин деген бүгүнкү күндө канча киши алып жүрөт деп айттыңыз? Өткөн комитетте санариттик өнүктүрүү министрлигинин жана департаменти 230дай санды айтты да, тегин деген гана фамилия. Жалпы мамлекет. Жалпы мамлекет боюнча. Анда буга чейинки ошо 230 жараныбыз ошол тегин боюнча эле кала берет, Тегин боюнча кала берет, мыйзам артка күчү таасир этпейт. Рахмат. Андан кийин Мирлан мырза, азыр Сүймек Абдуллаевич дагы айтып кетти, чындыгында вариант көбөйүп көпчүлүктүн да башын айландырып атат да. Ошон үчүн мындай так жеңил вариантын азыркы күндө коомчулуктан, ошо бул мыйзам долбоору талкууга башталгандан баштап, ар кандай чалуулар, ар кандай сунуштар айтылып атат. Экинчи окууга дагы жазуу түрүндө беребиз сунуш. Ошого утурлай эле, мисалы, биринчи кезекте ушул эл аралык нормаларды сактасак, бир тартипке келип алсак, биринчи атыбы же болбосо фамилиясыбы. Ошондой эле биздин канчалаган жарандарыбыз сырткы миграцияда жүрөт. Миграцияда жүрүп, ал жактан төрөлгөн биздин наристелерибиз бар. Ал жактан деле паспорт алып аткандар бар. Ошондой эле мисалы ар кандай жеңилдиктер, ошондой эле баягы канткенде жеңилдете алабыз. Ошол жактарында бир катар карап чыксаңыздар. Мен сунушум. Бүгүнкү күндө бул мыйзам долбооруна бюджеттен кошумча каражат керектелеби? Буга бюджеттен кошумча каражат эч кандай керектелбейт. Бул жерде паспортты барып сөзсүз өзгөртүш керек эмес, же метрикесин барып сөзсүз өзгөртүш керек эмес. Бул жерде эч кандай бюджеттен акча каражаты керектелбейт жана башка
биздин мыйзамдарга же көз караштарга терс таасирин тийгизбейт. Рахмат, анда жакшы экен. Анан ушу элге гана мындай коомчулукка туура түшүндүрсөк, каалоочулар гана деген нерсеге мындай көңүл бурсак да, бул эми каалоочулар да. Туура. Эч кандай мажбур жок. Туура. Каалоочулар каалагандай вариантты өзгөртсө болот. Мисалы буга чейин деле эми баягы биздин чоң атасынын же болбосо андан чоң урпактарынын аттарын унутпайлы деген бир таризде алып жүргөндөр бар. Өзүнүн атасынын атын алып жүргөндөр бар. Ошого эми бул жерде эч кандай мажбур жок экен. Ошону жалпы коомчулукка каалоочулар гана деп туруп мындай жакшы түшүнүк берип койсок деген ойду айткым келет да. Рахмат, Алишер Абдулла уулу. Рахмат, туура айтып атасыз. Каалоочулар, биз дагы бир рет айталы, жана докладыбызда дагы айтып кеттим. Кеңейтүү болуп сунушталат биринчиден, экинчиден жаңы варианттарын кошуу болуп эсептелинет. Жаңы варианттын кошуу ата-эненин каалоосу менен. Чоң рахмат, анда Рахмат. мен колдойм. Ийгилик, Мирлан Самикожо уулу. Бар болуңуздар. Рахмат. Кийинки сөз депутат Масалиев Исхак Абсаматовичте. Рахмат. Менде мына министрликтин өкүлүнө суроо бар да. Мына эгерде биздин төрагабыз же мен эртең мыйзам күчүнө киргенде фамилия аты жөнүндө жаңылча жазылып калсак, мурунку документтерди алмаштырыш керек, милдеттүү болобузбу? Диплом. Жок деп айтпагыла. Мисалы үчүн мен 1,5 жыл, 2 жыл мурда дош бергенде Шакиев Нурланбекке дош бергенмин. Эртең Нурланбек Тургунбек уулу болсо кайрадан шайлоо болуп калабы? Рахмат, Исхак Абсаматович, мындай болгон, мен башынан өткөн нерсени айтайын, азыр деле ошондой болот. Мен башында Турдумамбетов Мирлан Самикожоевич болчумун. Андан кийин мен Самикожо уулу Мирлан болгом. Ошондо митирке өзгөрүш керек болду, алмашыш керек болгондо өзгөрүү үчүн атайын күбөлүк берилет. Бир эле кагаз. Ошол күбөлүк жанагы сиздин жана биздин ар бир жаран алмаштырган жарандын баардык документтеринде ошол күбөлүк тиркелип жүрөт. Ошондой экен. Паспорт алмаштырдын кажети жок. Паспорт алмашылып калат да, паспорт алмашылат, ошону менен алмашылат да. Бул жана сиз айткан күбөлүк. Жанагы диплом. Ушул киши мурда ушундай аталып атат да, Ооба, бул киши мурда ушундай аталган, азыр мындай аталып калды деген күбөлүк беришет экен, бир барак. Эгер советтик мезгилде бүт документтер алмаштырылат деген ошон үчүн. Баардык документтер алмашылбайт экен. Ошол кагаз күбөлүктүн негизинде гана калып кала берет экен. Жакшы, экинчи все-таки жанагы тил комиссиямен кандай бир бирдикке келе элексиңер, же бул экинчи окууга чейин дагы сүйлөшөсүңөрбү? Жана теги деген менен. Бизде комитетте бир аз эки башка пикир болуп калдыбы? Жооп берип койсун тил комиссиясынын төрагасы. Арбагла. Исхак агай, бул боюнча мындай маселе. Тарыхый жана илимий өңүттөн караганда тегин деген бир бүтүн сөз эмес, атка кошулган бул адамдын ысымы гана катары кабылдаган. Мисалы, күл тегин, жаш тегин, ай тегин, күн тегин деп кийинки ал. Бул адамдын өзүнүн ысымы. Бул адамдын тегин билдирбейт. Жок, биз азыр адамга ат коюп атабызбы? Жок, негизинен бул ошол тегин деген тарыхый өңүттөн алганда ошол адамдын ысымына гана таандык сөз айкашы болуп келген да. Күл тегин, же болбосо эсен тегин дегендей маанинде. Бизде чыгармачылыкта мисалы көк асабада жаш тегин деп жүрөт. Анан уңгусунда бул тегин деген сөздүн мааниси бул кан тукумунун урпагы дегенди түшүндүрөт. Ошондой деп кабылданган көбүн эсе түрк тилдүү дүйнөгө, түрк дүйнөсүнө таандык түрк тилдүү элдерде. Кыргыз элинде тегин деген ысымдар өтө сейрек кездешкен. Адамдын ысымы. Ал эми андан сырткары кыргыздын салттуу жашоосунда биз кадимкидей адам менен таанышканда ата тегин ким деп сурайбыз. Маселе тек жөнүндө болуп атат. Тек деген сөз зат катарында. Анан фамилия катарында биз эгерде белгилей турсак, анда теги деп сөйлөйт. Мен сиздин жеке пикириңизди сураган жокмун. Бизде комитетте айтпадыңызбы? Биздин тил комиссиясы бөлүнүп кетти. 19 киши буга болуп кетти, 5өө бияка болуп кетти. Бирдикке келдиңерби деген мен суроо бердим. Анан сиздин пикириңиз керек эмес бул жерде. Терминология Комиссиянын жалпы пикири кандай болду?
Кайсынысы туура? Биринчиден өтө шашылыш келип, бизге терминологияга бул маселени караткыла дегенде, биз терминологияны ошол кезектеги мындай кезексиз чакырымын уюштура албай, электрондук форматта гана WhatsApp группа аркылуу гана талкууга койдук дагы, ошондо көпчүлүгү мындай кенен отуруп талдоо мүмкүнчүлүгү болбостон, ар ким өзүнүн пикирин гана билдирген үчүн көпчүлүгү тегин дегенге макул бойдон калган. Ошондуктан азыр эгерде ошол маселе мен эч туура эмес деп айткан жокмун. Мен айтканым, мыйзам кабыл алганга чейин силер сөзсүз бирдикке келишиңер керек. Силер бирдикке келбесеңер эл кантип түшүнөт аны баарын? Силер тилчилер, атайын мамлекет силерге укук берген. Силер бир багытта, бир пикирге келип жок дегенде көпчүлүк менен кабыл алышыңар керек да. Анан силерде биримдик жок болсо. Исхак Соматович, мындай болуп атат. Баягыда ошо комитетте туура айтып атасыз. Комитетте да бул маселе көтөрүлгөн. Биз терминология менен комиссияга барып дагы муну жыйында өткөрөбүз. Баягыда айттык беле, кийинки экинчи окууга бул баары так болуп келет. Абдан туура. Рахмат. Түштүктө мындай деп атат. Түү тагин ким деп атат? Таги деген теги бирби? Таги. Диалект. Өзбекче бул кайсы тилде болот бул? Түү тагин ким дейт? Алмазбек Акунжанов билет ушундойду муну. Түбү теги дегенби? Мындай да, Исхак Соматович, кыргыз болгону, кыргыз атка конгону теги деп эле келген да. Теги түбү. Биз жанагы докладында да айтып кеткендей, теги деген сөз бул түпкүлүктү түшүндүрөт. Самый Кожо Мырза, мен айтайын, мында кыргыз эмес деген сөздөн алыс бололу. Түштүктө, айрым жерде диалект боюнча тагин деп айта берет. Уялбайт муну. Ошол бир эле мааниде туура. Теги менен таги деген сөз бир эле маани, бул эми диалектте ошондой айтылып турат. Мен айтып атам. Диалектте. Ошол таги деген каяктан деген сөз да. Жаңгал бактын түбүндө деп тагинде отурду деп калат го, ооба. Диалектти үйрөнүшүңүз керек албады. Баарыбыздын билүүбүз, аны кыргыз эмес деп баа койгон туура эмес да. Туурабы, урматтуу комиссиянын төрагасы? Тил комиссиянын. Ооба, диалект боюнча ошондой эле. Сөзсүз колдош керек. Только экинчи окууга, үчүнчү окууга силер бирдикке келишиңер керек да. Өтүнүчтөрдүн. Болтурбу? Рахмат. Рахмат. Исхак Абсаматович, мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бир катары уруксат берсеңиз айтып коеюн. Бул бизде адабий тилдин нормасы деген түшүнүк бар. Ал диалекттер айтыла берет, бирок адабий тилдин нормасы сакталыш керек. Ошол эле маселе жок. Кийинки сөз Мурат Алиев, Марат Молдоновичте. Карашайлы болду. Рахмат, Нурлан Тургунбекович. Нурлан Сабылбайжан, мынау угуп койсоңор. Асайды өтпейсизби? Тегин деген сөздүн апеллят этип коюш керек да, кайсыңыз туура. Жаңы бир вариантты мындай кылдыңыз, бир вариантты биздин мурун ата баягы теги деп эле жүрөт да, тегин деп айтылганын мен билбейм, биз жакта уккан жокмун да, таластыр ичине. Анан мындай эл аралык нормаларга бул туура келиш керек да. Анан азыр мен сиз айтып өтпөйсүзбү, вариантты каалаганда алгыла. Бир эле вариант кылып койбойт. Мисалы үчүн үчөөбүз бир жак уйсак, бирөөбүз теме, уулу, бирөөбүз мындай болуп калганда, бул түшүнүксүз болуп калат болчу, эми азыр ушу мыйзамды алып чыккандан кийин муну точка коюп туруп эле бир вариантты изилдеп чыгып туруп, ошого кой, ошо менен кетиш керек да. Анан сен каалаганды койгула деген бул мамлекет да. Эртең мисалда угуп турсаң ушул, эртең бул туура эмес болуп калат. Биз үчөөбүз самолет менен учуп барсакчы, үчөөбүз 3 башка фамилия бар. Бирөөнү определять этейик да, ошого токтоюк да, ошо менен кетсин да бул. Анан ошо менен жана бизде бар да, жана башка эме улуттун бир туугандарыбыз. Алар да ушуга өтсүн. Мисалы үчүн Россияга барып паспорт алсаң, алар сени башкача кылбайт, ошо өздөрүнүн закону менен паспорт менен берет. Бизде да ошого өтүш керек. Даже кыргыз деп жасырганга өтүш керек, жаңы паспорт чыкканда баарын. Муну ушундай кылыш керек, ошондо бар биз баарыбыз кыргыз болбосо 7 миллиондун баары. Это будет очень правильно. Анан бир жанагы мамындай кылбай, эл аралык нормаларга туура келген бир вариантын табы. Нурлан Тургунбекович, кандай дейсиз да, ошо эмес да. Ошо бир вариант мондой болот деп берсек, анан элде ызы чуу болбойт, эчтеке болбойт. Марат Молдон деп же Молдон уулу Марат деп ушундай кылып чыгарып берсеңер, ошондо туура болот. А так мен түшүнбөй калдым, каалаган вариантты койгондой бул мамлекет бирөө эле бир эле фамилия менен кечиш керек да, баарыбыз окшош болуш керек. Ошон кандай дейсиз? Туура эле айтып атасыз, бирок бул жерде мындай болуп калып атат да, 3 киши учуп бараткан болсо деп атпайбыз. Мисал да бул эми, мисал. 3 кыргыз учуп барат. 3 кыргыздын 3 башка каалоосу болуп атпайбы? Мисалы бирөө мен теги деп алгым келет. Туурабы? Бирөө болсо жөн эле Марат Молдон деп кетип барат. Бул мамлекетпиз да.
Ооба. Анан кийин ар кимдин каалоосу болбойт да, паспорт бирөө эле болот да, баары окшош болуш керек да. Жок, паспорт бирөө эле, бирок адамдын каалоосу менен алыныш Жок, керек. эми муну каалоо деген болбойт, мен түшүнбөйм. Баарыбыздыкы бирдей болуш керек. Единый бир типовой болуш керек бир мамлекетте. Ушундай кылсак. Анда таңуулап калабыз, Марат Молдович. Ар бир адамга таңуулап калганда таңуулабай монча жылдан бери жүрбөйбү. Мураталиев, Марат Молдович бойло баары жазылып кетти. Ким таңууланды? Ошондой эле биздин Кыргыздын паспортунда эл деле макул болот. Единый ар кимиз ар кандай болгон мен ойлойм, туура эмеспи? Анан жагы сайдап атпайбыз документтерди. Справка берет, Абсамат, Исхак Абсаматович айткандай. А эртең бизде мигранттар, мисалы үчүн Россияга иштейин деп барса, ошолорго дипломун бер десе, жанагы биякта башка фамилия болуп, жанагыны көрсөтсөң, это как будет? Юстиция министрлиги айтсаңызчы. А жерде биздин мыйзамды карабайт да башка мамлекеттерде. Урматтуу. Баары менен келишимчи болбойсуңдар, бүт азыр биздин Кыргызстан бүт дүйнө жүзүндө жүрүп атат. Кээ бир жерге барып калса, как вот это, тоже задуматься. Сүйүн топса. Ошондой бир карап көңүл буруп коюш керек ушуга. А так колдойбуз, конечно, но мынулардын баарын иштеп чыгып туруп, анан кийин бир эмеге вариант бар керек. Вот. Саламатсызбы, Жолбердиев Бекзат Ибраимов, калк тартуу департаменти. Жана айтып өткөндөй, киши адам перемена кылгандан кийин ага ар дайым күбөлүк берилет да. Бул которду дегенчи ошокто жаңы жана эски аты болот. Ошондон эле мисалында Россия Федерацияга барган киши жаранда эле ошол документти көрсөтсө, мен ойлойм. Бир Россия Федерациясын айткан жокпуз. Бүт дүйнө жүзүндө жүрөт азыр биздин өрт болгондар. Ошолордун баары менен сүйлөшө аласыңарбы? Уруксатпы, Марат Молдович? Бизде расмий мамлекеттик органдардан чыккан документтерди биз Гага конвенциясы боюнча апостил кылып легализация кылып жиберебиз. Ошондо биз бул жердеги документтердин келип чыгышын тастыктайбыз. Мисалы бирөөнүн диплому башка болуп, тигинде болуп ортодо болсо, биз анын баардыгын катарынан тастыктай беребиз. Бул ошол эле адам. Бул мындай болгон дептир. А бүгүнкү күндө эч кандай фамилиясынан өзгөрүү жок болгон учурда деле биз Корея болобу, Америка болобу, аланча деген тиги күнүнү бүткөн 10 жыл деп дипломдорун бүт ошол апостил кылып биз берип келебиз бүгүнкү күндө. А бул ошол ортодо фамилиясын өзгөрткөн болсо, проблема болбой тургандай кылыш керек да, мен. Проблема болбойт, бул эл аралык келишим. Ада ушуларды Мирлан Самбойго карап коюш керек. По-моему, скорее всего, наверное, единый болуш керек бар. Рахмат. Жарайт, рахмат. Биз сөз карап атабыз бул боюнча. Мынакей ошон үчүн Минюс менен дагы чогуу иштешип атабыз бул убакка чейин. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Нарматова Назира Азимовна да. Надира Азимовна. Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Сами Кожо мырза айтсаңыз, азыр эл аралык стандартта кайсыл вариант дал келет? Конкреттүү түрдө айтам. Эл аралык стандартка жанагы аты менен өзүнүн атасынын аты келип атпайбы, так кыска. Тегин деген сөзү жок. Ошол келет. Теги деген сөз деле келе берет. Теги деген сөз дагы эл аралык стандарт менен айтылат. Теги. Мисалы, жанагы Үсөн теги Асан деп айтылса да болот. Үсөн теги Асан. Ал деле эл аралык стандартка кете берет. Айтылып келет. Биздин максат эл аралык стандартка дал келтирүү керек болгон болсо, анда биз ошол вариантка токтошубуз керек да. Эгерде улуттук баалуулуктарыбызды сактап калуу максатында боло турган болсо, сиз айткан вариант менен каалаганды тандасаң болот деп айтышыбыз керек. Ошон үчүн башаламандыкка жол берилип калат да. Бул каалоочулар болуп аткандан кийин жана азыр Исхак Абсаматович айткан ойду мен да айтайын дедим эле. Биздин буга чейин мыйзам эми артка иштебейт. Эгерде фамилияны мыйзам кабыл алып өзгөртө турган болсок, анда ар биринде 2-ден 3-төн 4төн дипломдору бар, башка документтери бар, балдарынын документтери бар. Ошолордун бардыгы алмаштырганга шарт түзүлөт да. Ошондо конкреттүү түрдө кандай болуп калат? Бардыгы алмаштырыш керек да барыбыр. Жана сиз справка берет деген нерсе бул акыбалдан чыгуунун варианты эмес да. Жок, бул ушул так мыйзам боюнча ошондой. Справка гана берилет. Күбөлүк берилет. Күбөлүк менен эле башка ошол дипломдоруңуз, 2 дипломбу, 5 дипломбу баары тең ошол күбөлүк менен эле аныкталат. Туурабы? Жооп берип койсоңуз дагы бирге. Так. Ооба, туура. Ал күбөлүк ким берет ошол справканы? Ал деген ЗАГС органдары берет. ЗАГС органдан перемена болот. Эгерде Ал стандарттуу формабы. Ооба, өкмөттүн Аны бүткүл дүйнөдө кайсы мамлекетке барса ошону неме кылабы, кабыл алабы?
Ооба, жаңы эле айтып өткөндөй, биздин мамлекет менен эл аралык келишимдер бар. Ошол бизден чыккан документтер чет өлкөнүн государстволор тааныйт. Ал эл аралык деңгээлде таанылган документтин формасы ошол справка. Ал Паспортунда башка фамилия турса, өзгөрүп турса, дипломдорун ар кандай керектүү өздүк документтердин баардыгын ошол справка негизинде таанала турган мындай стандарттуу эл аралык деңгээлдеги кагаз болуп эсептелеби ошол? мындай да, мисалында деген менин атым Ибраимов Бекзат болсо, мен эгерде тегинге алмаштырсам, ошондо менин паспортум тегин болот, жана ошого свидетельство болот о перемене деген. Ошол расмий документ болуп эсептелинет. Ошол паспорттогу эмени фамилияны башка атта турган эски фамилияны тааналабы дипломдордогу документ? Ооба, таанылыш керек. Бирок муну тактап аныкташ керек да, эл аралык деңгээлде дал келе турган документ болуш керек да. Болбосо баардыгын паспортко карап өзгөртүш керек. Буга чейин деле мурда уулу кызы болуп кийин эба болгондор бар да, анан алар университетти же мектепти бүткөндө уулу кызы болуп бүтүп, кийин ооба болуп өткөндөр деле бүгүнкү күндө мына паспортто фамилияны өзгөртүлгөн күбөлүк биздин Кыргызстанда бүт мамлекеттерде таанылат, а чет өлкөгө чыкканда паспорттон сырткары бүт мамлекет, мисалы ишке кирип атса дипломун, аскерлик билетин, ал фамилиясы өзгөрсө өзгөрбөсө дагы ал ошол апостиль же легализацияны талап кылат бүгүнкү күндө деле бүт органдарчы. Анан мына урматтуу депутаттар, Американын паспортун деле сүрөтүн көрсөңөр, биринчи сөрнейм деп фамилиясы аты кете берет, бирок деловой этикет жазылганда тиги аты менен кийин фамилиясы жазылып калат да. Ошондон ал эл аралыкта фамилиясы жазылганда менен жана кайрылууда же Дональд Трамп дегенде же Барак Обама дегенде биз айтканда фамилиясы да паспортунда биринчи фамилиясы анан аты эле жазылып кетет. Ал эми башка документтердин баардыгын бүгүн мисалы Америкага барып айдоочу күбөлүгүн кылам деген болсо, анын барбыр тиги анын келип чыгышын подтверждать эткен документти биз беребиз да, ал фамилиясы өзгөрбөгөн учурда деле. Татаалдаштырып атасыңар да, мен силерге конкретный суроо бердим. Сурооңар менен эл да түшүнгөн жок. Мен эми мындай логически ойлоп туруп түшүнүп атам. Бирок реалдуу жашоодо анын аткарылышы бар да, ошон үчүн мен берген суроома сиз өзүңүз жооп бериңчи, демилгечи катары. Рахмат. Мен 4 суроо бердим, 4-өөнө тең конкреттүү жооп ала албадым да. Рахмат, Надира Азимовна. Мына жана биринчи сурооңузга эл аралык стандартка кайсынысы туура келет деп атпайсызбы? Эл аралык стандартка ошол кыскартылган варианты дагы эң жакшы туура келет. Англисче жазса дагы, паспортко дагы эң ыңгайлуу болуп, жанагы атасынын аты жана өзүнүн аты так жазылганы туура келет. Экинчи, документтер өзгөргөндөн кийин дипломдор, башка кагаздар өзгөрөт деп атпайбызбы? Бул биздин практикада бүгүн деле болуп келген. Мына мен ошондой кылгам, котортком, фамилиямды Самый Кожо кылып кыскарткам, уулу алынып Самый Кожо болуп калгам. Ошол мезгилде жанагындай күбөлүк берилген, мен бир топ эле жерлерге учуп барып атам. Студент болуп турган учурда Москвадагы Горький институтуна дагы документтеримди тапшыргам. Горький институтуна тапшырганда деле ошол жерде ошол күбөлүктүн негизинде тааныган. Паспортум анткени паспортко уже которулуп жазылды да. Мен паспортумду деле бергем. Тиги бияктагы университеттен алган дипломум уулу бар болчу. Тиги күбөлүктүн негизинде ал жакта эч кандай суроо, талап, тоскоолдуктар болгон жок. Азыр деле мисалы уулу деп өзгөртүп аткандарда ошол күбөлүк менен эле кетип атышат, Надира Азимовна. Эми бизде кыргыз калкы бул түпкүлүктүү калк. Андан сырткары дагы 100гө жакын башка улуттук азчылыктар бар. Кыргызстандын жараны деп эсептелет. Алардыкы кандай болуп калат? Кыргызстандын жаранынан башка жарандарбы? Кыргызстандын жараны болуп эсептелген улуттук азчылыктагы этностук азчылыктарды кандай болуп аталып калат алардын фамилиялары? Надира Азимовна, биз өзүбүздүн түпкүлүктүү калк үчүн айтып атабыз. Туура айтып атасыз. Алар кандай болот? Мыйзам кабыл алынган. Алар кандай болсо ошондой бойдон кыла берет. Надира Азимовна, биз дагы бир рет айтып коелу. Бул каалоосу менен, бул кошумча бетинде. Бул жерден баягы сөзсүз түрдө фамилиялар алмашыш керек. Вичтин баары жок болуш керек, уулу кызы жок болуш керек деген сөз эмес. Анын баары кала берет. Кимдин фамилиясы кандай катталса кала берет. Болгону ошол адам гана бир баласына чоң атасынын атын берип
фамилиясын Алардын баары түшүнүктүү, аны түшүнүп бүттөн кайталабаңыз. Мен сизге конкретный суроо берип атам да. Мисалы үчүн улуттук түпкүлүктүү калктан сырткары, мына алаканыңыз кыргыз болсо түпкүлүктүү калк, айланадагы манжа улуттук азчылыктар болсо, алар тегин болобу же биздин кыргыздардын кандай кылып жазылабы деп атам. Мисалы үчүн аны өзүнүн каалоосу менен да. Өзүнүн каалоосу, сөзсүз жазылгыла деп айтпайт аны эч ким. анда мыйзамга конкреттүү жазыш керек да. Жазылган. Түпкүлүктүү калк кыргыздар үчүн деп жазыш керекпи же жалпы кыргыз мамлекетинин жарандары үчүн деп жазыш керекпи? Мыйзамга конкреттүү киргизиш керек да муну үчүн. Сиз кагаз жүзүндө сунуш берип коесузбу? Ошондо экинчи Рахмат. 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 Жакшы нерсе, бирок конкреттештирип сунуш кылыш керек да бардыгынчы. Экинчи микрофон. Урматтарга ар бир улут өзүнүн өзөгүн түпкүлүгүн издеген укугу бар. Бир улут улуттун үстүндө үстөмдүк болбош керек. Жакшы эле талкууладык го, добушка өтпөйлү урматтарга. Мен сунушум. Рахмат. Биринчи микрофон. Туура, добушка өтөлү деген менде да бир сунуш бар, бирок багытын мындай мен филолог катары айтып коеюн. Нурланбек Тургунбектеги мен да ушул мыйзам долбооруңарга бир соавтор кылып коюшуңарды суранам. Анан кыргызда адабий тилдин нормасында бир эле теги деген эле төл сөзүбүз бар. Болду, чекит. Мына мен Шерали Жапаровдун 89-жылы чыккан Кыргыз адам аттары деген китебинен ушу тегинди издедим да. Карасаевда бар, Карасаевда айттың. Карасам, ал жерде мисалы Айтегин, Нуртегин деп эркек балдарга аттуу берип тур дагы. Мисалы Нуртегин дейт, нуру элге тегиз тийген дейт. Элдиге жакшылыгы жаркырап тийген адамды Нуртегин деп коюлат. Тегин деген бул тегиз деген сөздөн алынган деп берип атат анда. Ошон үчүн бул теги, мына бул жакта түштүк диалектинде таги деп коет, палаги деп коет көпчүлүгү. Бул теги деген сөз түү деген сөз деле да. Ошон үчүн биз бир эле ушул теги деген сөздү калтырышыбыз керек. Манас эпосунда да айтылат. Манас эпосунда дагы Каныкейдей узалгын, Каныкейдей узалгын тектүү жерден кыз алгын деп атат. Тектүү жерден дейт. Ошон үчүн бул тек деген, теги деген бул сөз улам интерпретация болуп отуруп, тегин деп кеткен кийин бул бир вариациясы. Ошон үчүн адабий тилдин нормасында мына минус дагы ушуну колдоп атат. Теги деген эле сөз калыш керек, төл сөз. Ушуга эле чекит коюшубуз керек да. Мен ушуну айтайын дегем. Рахмат. Рахмат. Экинчи окууга сунуш бергиле. Бул урматтуу депутаттар, концепцияны кабыл алып кое бербейби, талкуулап отурбай. Макулсуздарбы? Анда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 67 каршы жок, бар 67 катталды 89, сунуш өттү. Комитеттин кортусун окусаңыз болот. Дастан Даваевич, андан сизге сөз берем. Венера Калбековна. Рахмат. Комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасынын айрым зам актыларына, Кыргыз Республикасынын үй бүлөлүк кодексине, жарандык абалдын актылары жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине биринчи окууда кабыл алуусу сунушталсын. Урматтуу депутаттар, колдоо берүүңүздөрдү суранабыз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, анда мыйзам долбоорун биринчи окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 77, каршы жок, бар 77, катталды 89. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. 6-чы микрофон. Рахмат чоң. Урматтуу турага мен мыйзам долбоорду колдодум. Ал эми азыр процедураны чыгып атканым. Бул жерде азыр Минюстун орун басары айтып атпайбы, эл аралык стандарт. Мен кичине тактап алайын деп атам да, себеби бизде онлайн режимде массалык маалымат каражаттары угуп атышат да. Фамилия атынды жазганы эл аралык стандарттар жок. Эл аралык транслитерация деген бар. Транслитерация. Мисалы Американы азыр айтып атпайбы, Америкада аты жазат, жазылат, анан фамилиясы жазылат. Керек болсо Америкада эки аты бар. Первый, второй, биринчи, анан ортомчу аты, анан фамилиясы бар. Кытайча башкача жазылат. Биринчи фамилиясы, анан аты жазылат. Индустардыкы башкача таптакыр жазылат. Эл аралык стандарт андай жок. Ато бирөөсү азыр бияктан угуп алып жазса, жогорку кеңеште ушундай сөздөр чыгып атат деп
уят эле болобуз да, ошон үчүн киши Дастан Нурбаевич, мен биринчи фамилиясы жазылат дедим, карап көрсөңүз. Жок, эл аралык Американы мисалга келтирди. эл аралык стандарттар андай Эл жок. аралык стандарт эмес. Карап көрсөңүз, өзгөчөлүгүнө карап жазат. азыр сизге сөз эч ким берген жок. Эл аралык стандарттар андай жок. Транслитерация бар. Рахмат. Мен мисал келтирдим болгону. Рахмат. Биз кандай жасак ошондой тааныйт. Эл аралык стандарт болобу, башка болобу, биз кандай мыйзам кабыл алсак, ал таанылат. Аны жөн эле бөйрөктөн ширак чыгара бериштин кереги жок. Криштиану Роналду, бардык жерде Криштиану Роналду. Дональд Трамп, бардык жерде Дональд Трамп. Нурланбек Шакиев, Мирлан Самыйкожо, бүттү. Маселе жок. Анан жөн эле бөйрөктөн ширак чыгара бериштин кереги жок. Рахмат. Процедурный 6-ші микрофон. Рахмат. Мен процедурадан чыкканым, биздин мамлекетте тил комиссиясы канча жылдан бери уюштурулуп келген эле, мына бүгүндөн баштап толук маани берилип атканына сүйүнүп атам мен. Толук маани берилип атканына, ушул биз жогорку кеңештеги ушунча отурган депутаттардын бардыгы төрага баш болуп дегендей. Маани берип ушуну иштеп чыгалы. Бирок мен айтайын деп аткан дагы бир нерсе бар. Урматтуу демиргечи Мирлан Самыйкожо, сиз дагы угуп койсоңуз, бизден жанагы мисалы үчүн мен да фамилиямды алмаштыргым келсе, эртең барып менин барсам алмаштырып алышым мүмкүн. Дипломумду алмаштырышым мүмкүн, метрикамды алмаштырышым мүмкүн, мага берилген награданы алмаштырышым мүмкүн фамилияма. Но бирок карапайым эл, жөнөкөй элдер кыйнап калбаш керек. Ошол жактарды дагы упрощенный, жөнөкөйлөтүлгөн варианттарын баарын карап коюш керек. Мен ошону айтайын деген болчумун. Анан жанагы паспортто кыргыз деген улутубузду бир убактарда бир кыйын атка минерлер алып койгон. Ошол улутубузду кошолу паспортубузга. Муну туура көрсөңүздөр, мен муну сунуш катарында берем, жазуу түрүндө өзүбүздүн улутубузду кошолу ушул жаккачы. Рахмат.